Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala eşrafil murselin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'du, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Urmattu bizdin musulman bir tuğandarыбыз. Терменен ушул жаңы берүүбүздү Куран жүрөктөрдүн ачкычы деп аталган берүүбүздү бүгүн баштайбыз. Иншаллах бул берүүдө Курандын аяттарын, сүрөлөрүн сиздер менен чечмелеп, түшүнүп кеткенге аракет кылабыз. Бүгүн сиздер менен өтө турган, ачыктай турган сүрөбүз бул Ан-Нас, инсандар деп аталган сүрө. Куран жүрөктөрдүн ачкычы дедик да. Куран ушунчалык мусулмандын жашоосунда маанилүү ролду ойногон китеп. Аллах субханаху ва таала биздин баарыбызды жаратып, жер бетинде жөн эле жүрө бергиле деген жок. Аллах таала бизге 604 беттен турган Куран китебин кошо жаныбызга. Ата баласын алыс өлкөгө окуганы жөнөтсө, сагынып апасы, атасы кат жазат. Жакшы көргөндүгүнөн кат жазат. Балам, жамандарга кошулба. Балам, арак ичпе. Балам, сенин ал жерге барган максатың окуп, күбөлүк алып келүү. А бирок ошол катты баласы алып ачып окуса жакшы, ачып окубаса өкүнүчтүү болгондой, биз дагы жердин жашоочулары эмеспиз. Биздин атабыз Адам, энебиз Хауа бейиште жаралган. Аллах таала биздин баардыгыбызды кайра бейишке кирүүбүздү каалайт жана жакшы көрөт. Ошондой экен, Аллах таала бизге жөнөткөн катты ачып карасак, жалаң жакшы гана насааттарды айткан. Пенделерим, бирөөнүкүн урдава, бирөөгө жамандык кылба, бирөөнүкүн алба, бирөөнү кагып силкпе, өзүңө тиешеси жок нерселер менен алек болбо. Сенин бул дүйнөгө келүү максатың эң жакшы иштерди кылып, сынактардан өтүп, бейишке татыктуу инсан болуу деп Аллах таала жазат экен. Куран китепти түшүнүү ар бирибизге парз жана милдет. Аллах таала Курандын өзүндө сууга салыштырат. Фуркан сүрөсүнүн 48 аятында Аллах таала айтат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва анзална минас-самаи маан тахуран. Биз асмандан силерге таза болгон сууну түшүрдүк. Ошондой эле Куранды асмандан түшүрдүк дейт Аллах таала. Ва нуназзилу минал-Кур'ани ма хува шифаун ва рахматун лил-му'минин. Сүрөсүнүн 82 аятында Аллах таала Курандан биз силерге шыпа жана рахмат, райым кылып түшүрдүк дейт. Куран сууга салыштырылып жатат. Суу адамдын тирүү калышы үчүн канчалык керек жана зарыл. Бүгүн суу ичкен киши эртең ичпеймин деп айта албайт. Эмнеге мага улам эле суу бересиң деп айта албайт. Биз тирүү калышыбыз үчүн бир күндө 5 жолу суу ичүүгө муктажбыз. Кеминде 6 жолу. Бир канча жолу суу ичкенге муктаж экенбиз. Куранды дагы бир күндө бир канча жолу ачып окуганга, хатым кылганга, амал кылганга, жүрөккө сиңиргенге биз муктажбыз. Себеби суу денени тирүү калтыргандай, Куран биздин жүрөктөрдү тирүү калышына, айвандай эмес, адамдай болуп жашашыбызга жардам берет. Анда эмесе бүгүн биздин окула турган сүрө сиздер менен чечмелей турган сүрөбүз бул Ан-Нас, инсандар деп аталган сүрө. Инсан деген инсан, Ан-Нас анын көптүк саны инсандар. Аллах субханаху ва таала өзүнүн китебинин акыркы бетинде, Куран Каримдин акыркы бетинде жайгашкан акыркы сүрө бул инсандар деп аталган сүрө. 114 сүрө. Макки сүрөлөрдөн болуп эсептелет. Макки сүрөлөр булар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мединаден Мединага көчкөнгө чейин түшүрүлгөн сүрөлөр. Пайгамбарыбыз
Мединага көчкөндөн кийин, хижрат кылгандан кийин түшүрүлгөн сүрөлөр, булар мадани сүрөлөр деп аталат. Аузу биллахи минеш шейтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Кул аузу бираббил фал. Кул аузу бираббин нас. Маликин нас. Илахин нас. Min şerril vesvasil khannas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة Allah Taala bu сүрөдө айтат. Жиндерден жана инсандардан болуп, адамдын көкүрөгүнө кирип азгырган, азгыруучунан инсандардын кудайы менен, инсандардын падышасы менен, инсандардын Раббиси менен коргономун деп айткын, о Мухаммад дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга айтылган бардык нерсе бул бизге дагы айтылган. Бул жерде биздин душманыбыз болгон шайтандан кантип сактануу керек, кантип коргонуу керек экенин Аллах Таала түшүндүрүп жатат. Бул шайтан жиндерден болуп, ибадатчыл, Аллага моюн сунган жин болгондуктан Аллах Таала муну периштелердин даражасына чейин көтөрүп, периштелердин катарына кошкон. Шайтан бул периштелердин катарына кошулган жин болгон. Шайтанга Аллах Таала иблиске ушунчалык көп мүмкүнчүлүк, көп неаматтарын берген, керек болсо периштелерге сабак берген, илим үйрөткөн деп айтылат. Бирок ошого карабастан, инсанды, адамды жараткандан кийин сажда кылгыла деп буйруганда, периштелер сажда кылып, шайтан алейхиллана, иблис сажда кылуудан баш тартат. Мен оттон жаралсам, ал ылайдан жаралса деп өзүн жогору сезет. Шайтан шүгүрсүз болот. Ушунча нерсе берилгенине карабастан, өзүндөгү неаматтарды карабастан, өзүнүн даражасын карап шүгүр келтирбестен, инсанга берилген даражага суктанып, атаандашып, шайтан болуп калат дейт да. Шайтан деген сөз, шатона деген сөздөн алынган дейт кээ бир алымдар. Бул бауда, алыстады. Алланын рахматынан, Алланын түз жолунан, Алланын буйругунан алыстады деген маанини берет. Демек, минал джиннати ван нас, инсан жана жиндерден болгон азгырыктардан бизди сакта деп Кудайдан коргонот экенбиз. Инсандардан дагы азгырыктар болобу, азгыруучулар болобу десе, ооба, шайтан деп бардык эле Алланын туура жолунан алыстаган, Алланын рахматынан алыстаган, деги эле Аллахтан алыстап кеткен ар бир инсан жана жин бул шайтан деп аталат дейт да. Ошондо сажда кылбай койгондо шайтан, Адам атага сажда кылбай койгондо Аллах Таала аны тозокко таштаймын дейт. Аны жазалаймын дегенде шайтан мөөнөт сурайт. Аллах Таалага кайрылып айтат Сад сүрөсүнүн 72 аятында: "Кала Рабби фаанзирни иля яуми юб'асун". Ал иблис шайтан айтты: Аллахым, Раббим, бул инсандар кайра өлүп тириле турган күнгө чейин, кыяматка чейин мага мөөнөт бер. Фаби иззатика лагавияннахум ажмаин. Сенин ызатың менен, сенин урматың менен алардын баарын мен азгырып көрөйүн. Илля ибадака минхум мухласин. Бир гана алардын арасында ыклас кылган, ыкластуу, чын жүрөгү менен сага сыйынган инсандарды мен азгыра албайм, калган баарын мен азгырып көрөйүн деп шайтан Аллахтан мөөнөт сураган. Вала амла анна жаханнама минка
ve mimmen tabi'ake minhum ecma'in deydi Allah Taala Sad surесінің 85 аятында. Анда seni erçegендин баарын мен тозокко толтурам. Тозокту сени эрчиген жана сени менен тозокту толтурам дейт анда. А'раф сүрөсүнүн 16 аятында шайтан алейхиллана айтат, шайтандын тили менен Аллах Таала айтат: "Астаизу биллах, ла акъуданна лахум сиратакал мустақим." Аллахым, сен аларга көрсөтүп берген түз жолдо мен алардын жолунда олтуруп алам дейт. Демек шайтан биздин эзелтенен келген душманыбыз. Мындан өткөн душман жок болушу мүмкүн. Ушул душмандан өзүбүз аны көрбөгөндөн кийин кутулушубуз кыйын, оор. Аллах Таала мага таянып, мени менен коргонуп, менден жардам сурап, душманыңар болгон жин жана инсандардан болгон шайтандардан коргонууну бизге буйруп жатат. Бул сүрө ушунчалык пайгамбарыбыз көп окуган жана бул сүрөнүн фазилети, артыкчылыгы жөнүндө көп сүйлөгөн сүрөлөрдөн. Уқбат ибн Амир радияллаху анху айтат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен бир күнү сапарга чыкканда, ал зат мага мынтип айтты: "Алам тара аятин унзилатил лейлата лам юра мислахунна." Бүгүн түнү ушундай бир аяттар түшүрүлдү, андай сонун укмуш аят түшүрүлгөн эмес. Алар Кул а'удhu бираббил фалак ва кул а'удhu бираббин нас. Алар Кул а'удhu бираббил фалак сүрөсү жана Кул а'удhu бираббин нас сүрөсү деп айткан экен. Ошондой эле бул сүрөнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушул Нас сүрөсүн, андан мурунку Фалак сүрөсүн муаввизатан, коргоочу, чеп болгон сүрөлөр деп атаган. Айша энебизден радиаллаху анха айтылат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям күнүгө кечинде, кеч киргенде жатаардан мурда колунун алаканын оозуна жаап туруп, 3 жолу Кул хуаллаху ахадты окуп, денесинин колу жеткен жерине чейин сыйпап чыгат эле. Андан кийин 3 жолу Кул а'удhu бираббил фалакты окуп, денесинде баардык колу жеткен жерине чейин сыйпап чыгат эле. Андан кийин дагы 3 жолу Кул а'удhu бираббин нас сүрөсүн окуп, денесинин баардык жерине сыйпап чыгат эле дейт. Жана пайгамбарыбыз ошондой эле бизге дагы ушинтип жин, шайтандын азгырыгынан, бирөөнүн сөзүнөн, көзүнөн, көрө албастыгынан кутулууну насаат берген. Ушинтип күнүгө жатаарда жана эрте менен турганда адам баласы 3 жолу ушинтип 3 сүрөнү, 3 кулду окуп, денесине колу жеткен жерине сыйпап, кагып чыкканда эмне болот? Ал адам ошол күнү эрте менен окуса кечке чейин бронированный болгондой, баягы бронированный машиналар ок өтпөйт, башка өтпөйт, жарылбайт. Жарылбагандай, ал адамдын аурасы ушунчалык күчтүү болуп, ал адамга жин шайтандын васвасасы, ал адамга бирөөнүн көзү, сөзү, жамандыгы өтпөйт экен. Кечинде окуп жаткан инсанга дагы таң атканга чейин бирөөнүн көзү, сөзү, жамандыгы тийбейт экен. Эми бул сүрөдө Кудай Таала айтат: Астаизу биллах, Кул а'удhu бираббин нас. Айткын, о Мухаммад, мен а'удhu, аза я'удhu этишинен алынып, а'удhu, мен коргоном бираббин наси, инсандардын Раббиси менен. Ким ал Роб? Эмнеге биз Кудай менен коргонушубуз керек? Өзүбүздү өзүбүз коргой албайбызбы? Деп суроо берсеңиз, Кул а'удhu бираббин нас, жок, инсандардын Раббиси менен коргон дейт. Ким ал Роб? Роб дегендин бир мааниси кожоюн, экинчи мааниси тарбиячы.
инсандарды тарбиялаган зат менен коргоном деп айткан дейт. Тарбиячы бул ким? Мисалы, бир дыйкан, бир багбан бир жаш бутакты алып келип жерге отургузса, анан аны өстүрүп баштаса, суу куюп сугарса, өскөн жерин кыркса, кыскартса, жер семирткичтерди алып келип астына салса, өстүрсө, кам көрсө, ал адам тарбиячы болуп эсептелет. Тарбиячы болуш үчүн ошол өсүмдүк күндү жакшы көрөбү, жокпу? Ошол өсүмдүк сууну бир жумада бир ичеби же күнүгө ичиш керекпи? Ал өсүмдүк кандай атмосферада өсөт экенин өстүргөн багбан жакшы билиши керек. Демек, тарбиячынын илими болушу керек. Тарбиячы күчтүү болуш керек. Кам көрүүчү болуш керек. Ошону менен бирге тарбиячы көзөмөлдөөчү болуш керек. Инсандарды тарбиялаган зат Аллах субханаху ва таала хаким, данышман. Данышман. Мисалы, өсүмдүктү өстүрүү үчүн дагы данышмандык керек. Сен сууну алып туруп, баарын бир заматта чачып салсаң, өсүмдүк сынып калгандай, акырын хикмат менен, данышмандык менен, илим менен суу куюп сугарышың керек болгондой, кээ бир адам баласына дагы Аллах субханаху ва таала данышмандык менен мамиле кылат. Ырыскысын бир бергенде эле чачып, төгүп, салып жибербейт. Кээ бир адамдар бар, байлыкты көп бергенде сынып кала турган, жаман жолго түшүп кете турган инсандар дагы көп. Биздин тарбиячыбыз Аллах таала хаким, кадир, бардык нерсеге кадыр, күчү жетет. Канчалаган адамдар бар, өзү тарбиялаган баласына күчү жетпей калган, сөзү өтпөй калган инсандар бар. Биз деле кайсы бир даражада балдарыбызга тарбиячыбыз. Мугалим тарбиячы. Бирок биздин колубузда, күн биздин колубузда эмес. Кеч киргизип, таң аткыруу биздин колубузда эмес. Жамгырды жаадыруу биздин колубузда эмес. Керек болсо балабыз мектепке кеткенде көзүбүз жогунда көзөмөлдөөгө кудуретибиз жетпейт. Аллах субханаху ва таала ушундай бир Роб сизди көзөмөлдөп турат. Ким көзөмөлдөйт? Жакшы көргөн зат көзөмөлдөйт. Балаңызды жакшы көргөн үчүн көзөмөлдөйсүз. Ысыкка күйүп калбасын, суукту ичип албасын, үшүп калбасын, же болбосо ысык чайникти тартып албасын деп сиз балаңызды көзөмөлдөйсүз. Баланы жакшы көргөн үчүн. Ыйлап, чыңырып, ошол ысык тамакты тартам деп турса дагы алып коесуз. Себеби сиз жакшы көрөсүз. Аллах субханаху ва таала ушундай Роб, ушундай тарбиячы бизди көзөмөлдөп, бизден зыяндарды алыстатып турат. Өсүмдүк өстүргөн багбан жерден өсүмдүк өстүрүп, жанындагы өскөн тикенектерден тазалап тургандай, Аллах субханаху ва таала бизди зыяндуу заттардан, нафсыбызды жана денебизди коргоп, кам көрүп турат. Эгерде көчөттү эгип коюп, 2 айга сапарга кетип калган болсо, 2 айдан кийин келсе, көчөт солуп, кургап калышы мүмкүн. Бирок Аллах субханаху ва таала Ал-Кайюм, күнү түнү пенделердин иштерин аткаруу менен убара. Аллах таала жок болбойт, бир жака кетпейт, ар дайым жаныбызда, уктабайт, үргүлөбөйт. Бизди тарбиялап, чоңойтуп, өстүрүп, ички жана сырткы дүйнөбүздү коргоп келип жаткан зат мени менен коргонгула, мага гана таянгыла дегенге арзыбайбы? Кул аузу бираббин нас. Инсандардын Раббиси, инсандардын тарбиячысы болгон Кудай менен коргон. Сени кичинекей кезиңде эненин жатынында түйүлдүк болгон кезден баштап, сага эмне керек болсо, кандай витаминдер керек болсо,
бир тамчы кандан баштап адамга эт берип, сөөк жаратып, мүчөлөрүн кылып, колдоруна манжаларды жараткан Аллах субханаху ва таала менен коргонууга арзыбайбы? Коргонсок Аллах таала менен коргонолу. Кул аузу бираббин-нас. Бардыгыбыз эрте менен кечинде инсандарды тарбиялаган кожоюну Роб менен коргоном деп айтышыбыз керек. Эненин курсагында түйүлдүк кезде бала мага магний жетишпейт, кальций жетишпейт деп айта албайт. Бирок эне ойдо жок нерсени жегиси келгени ошол Аллахтын балага кам көргөнү эмеспи? Эне жеген азык балага түзмө-түз витамин болуп барганын камсыз кылган Аллах субханаху ва таала эмеспи? Сизди энеңиздин курсагында, жатынында кандай сүрөттөр менен оюп чийип тарткан Аллах субханаху ва таала сизге эмне зыян, эмне пайда экенин билип, мени менен коргон, менден сура дегени туура эмеспи? Кул аузу бираббин-нас. Инсандардын Раббиси менен коргоном деп айткын. Маликин-нас жана инсандардын падышасы менен коргоном. Аллах тааланы падыша деп таануубуз милдет. Бардык мүлк аныкы. Сиздин көзүңүз ал заттыкы. Кулагыңыз, бутуңуз, жүрөгүңүз ал заттын колунда. Анын мүлкү. Аллах таала мүлкүнөн каалагандай сарптаганга, мүлкүн каалагандай иштеткенге кадыр зат. Аллах субханаху ва таала кадыр зат. Биз падыша болуп турсак деле, бир нерсеге ээ болуп турсак деле, кээде колу астыбыздагылар айтканыбызды кылбай коюшу мүмкүн. Алардын баарын бир учурда көзөмөлдөй албашыбыз мүмкүн. Бирок Аллах субханаху ва таала Маликин-нас. Сиздин бутуңуз Аллах таала рухсат бермейинче баспайт. Көзүңүз Аллах таала рухсат бермейинче көрбөйт. Аллахтын мүлкү, Аллах рухсат берген үчүн сиздин денеңиз тирүү турат. Аллах рухсат берген үчүн сиз бүгүн тирүү ойгондуңуз. Ушул зат менен коргонууга бул зат кантип арзыбасын? Мисалы, сен фирмага келсең, анын кожоюну жок, колунда иштеген 8 ишчиси бар экен. Могу кагазга кол коюп бергиле деп кагазды сунсаң, бирөөсү дагы кол коюп сага рухсат бере албайт. Кожоюну фирманын башчысы келмейинче. Демек, биздин денебизде дагы бир мүчө дагы Алла рухсат бермейинче кыймылдабай турат. Маликин-нас. Аллах таала инсандардын падышасы. Илахин-нас. Аллах субханаху ва таала инсандардын кудайы. Илах деген ким? Илах деген сыйынууга татыктуу болгон зат. Бул илах, кудай. Элдердин кудайы менен коргонобуз. Инсандардын кудайы менен коргонобуз. Бардык нерсени Аллах таала жараткан. Мисалы, күн бизге эң жакын жылдыз. Ушул күндүн ичине жерден 1.300.000 жер күндүн ичине батат экен. Улуулугун, чоңдугун караңыз. Бирок ааламда мындай жылдыздардан миллиард барда. Баарынын кыймыл аракетин жүргүзүп, баарын кыймылдатып, жөнгө салып, тартипке салып турган Кудай бар. Ошол Кудайдан сурайын. Менин жашоомду дагы тартипке келтирип берсин. Мени дагы аманчылыкта сактасын деп сурана турган зат бул Кудай. Мен Кудайдан суранам. Падышамдан суранам. Мени тарбиялап, ушул деңгээлге жеткирген Раббимден суранам деп Кудай тааланан сурангыла дейт. Эмне үчүн Кудайдан суранабыз? Шайтандан, элдердин азгырыгынан, васвасасынан, көңүлдөргө алып келген жаман ой пикирлерден өзүбүз коргоно албайбызбы? Жок, коргоно албайбыз. Биз шайтанды көрө албайбыз. Анын жараткан ээси бар. Ээсинен суранышыбыз керек. Алымдар айтат, мисалы жолдо бара жатсаң,
bir койчунун короосунан өтүп баратсаң, ити ушунчалык сени карап улуса, сени карап кыйкырса, сен таш менен канчалык урба, ал ит кетеби дейт. Ал ит кетпейт. Сага асыла берет. Бирок сен ошол койчуну чакырып, "Мо иттин ээси сенсиңби? Итиңди кармап турчу, өтүп кетейин" дегенде, ал итин кармап турса, сен оңой өтүп кеткендей, шайтанды дагы биз кет деп куа албайбыз. Биз аны көрбөгөндөн кийин ура албайбыз. Биз шайтанды, иблисти, жиндерди жараткан Аллах Тааланын кармап турчу деп сурана алабыз. Ошол сурану аузу биллахи минаш шейтонир раджим деген сөз. Лаанатталган, Алланын рахматынан куулган шайтандан, жамандыгынан Аллах менен коргоном деп суранганда, Аллах субханаху ва тааля иншаллах шайтанды кармап турат. Аузу биллахи, Аллахым, сени менен коргоном шайтандан. Кармап турчу, намаз окуп алайын. Аллахым, кармап турчу, ибадат кылып алайын. Аллахым, кармап турчу, илим алып алайын деген бул аузу биллахи минаш шейтонир раджим. Демек, аузу би раббин нас. Мен инсандардын Раббиси менен коргоном. Аллахым, өзүң коргоп турчу, жүрөгүмдү тазартып алайын деп суранышыбыз керек. Болбосо биз өзүбүз жеңе албайбыз. Биз согуш майданындабыз. Биз жерге түшкөндөн баштап Адам ата, иблис биз менен кошо түшүп, азгырганга аракет кылат. Ар бир жолубузда олтуруп, бизди жамандыкка түрткөнгө аракет кылат. Эми согуш майданында сен бирөөгө жеңилбеш үчүн ар дайым ойго болушуң керек. Куралың жаныңда болуш керек. Куралыңды унутуп, ар жерге таштап, сен уктап калсаң, сени душманың чаап салат. Ошол сыяктуу эле бул дүйнөдө биз шайтан деген душман жүрөгүбүзгө кирип, бизди азгырып, бузарынан өзүбүздү сакташ үчүн биз ар дайым ойго болушубуз керек. Биздин куралыбыз болушу керек. Ал курал ушул сүрөлөр, Куран аяттары жана Аллахты эстөө. Шайтандан Аллахтын ысымы менен коргонуу бул биздин куралыбыз. Аузу биллахи минаш шейтонир раджим дешиңиз менен шайтан сизден алыстап жок болот. Демек, бардык жаман пикирлердин бизге келип, ошону биз ойлоп жамандыкка барганыбыз баарынын башаты бул шайтандан экен. Аллах субханаху ва тааля Нас сүрөсүнүн 4-аятында айтат: Астаизу биллах мин шаррил васвасил ханнас. Аллахым, сенден жардам сурап сага таянам васвасул ханнастын жамандыгынан. Ханнас деген бул сыйгатул мубалага, кыймыл атоочтун күчөйтүрмө формуласы, сарфта. Ханнас бул чегинүүчү, артка качуучу, жашынуучу. Шайтандын эң негизги сыфаты бул жашынып калуучу, чегинүүчү, артка кайтуучу экен. Мин шаррил васвас дегенчи жаман ой пикирлерди ыргытуучу. Жаман ой пикир менен азгырып коюп, жаман ой пикирди, күмөндү сенин жүрөгүңө таштап коюп, өзү жашынып кала турган макулук экен. Мин шаррил васвасил, азгыруучу, жаман ойлорду, күмөндөрдү жүрөккө салуучу ханнастын жамандыгынан сени менен коргоном деп суран. Аллази ал ханнас, ал азгыруучу кандай дейт? Ювасвису, азгырат, фи судуриннас, инсандардын садыр, көкүрөктөрүндө. Судур, көкүрөктөрүндө азгырат дейт. Эми мо Рухул Маани китебинде кыйла урида кулубухум маджазан. Бул жерде
көкүрөгүндө туруп алып азгырат дегени жок, ал шайтан жүрөктөргө кирип алып азгырат. Бул жерде кыйыр мааниде көкүрөк деп айтылган, себеби жүрөк көкүрөктө жаралган деп айтылат. Бирок көпчүлүк аалымдар жок, көкүрөк бул жүрөккө жол дейт. Жүрөккө кире бериш дейт. Ошол жүрөккө кире албай, жүрөктүн сыртында көкүрөктө туруп алып, шайтан бизге ар түрдүү ой пикирлерди, күмөндөрдү жүрөккө салат экен. Мисалы, күйөөң кеч келип калды, бирөө менен жүрдү окшойт деген күмөндү шайтан биздин көкүрөктө олтуруп алып жүрөгүбүзгө салат. Анан биздин жүрөктө күйөөбүзгө болгон, башка адамдарга болгон жек көрүүлөр пайда болот. Же ол жана дейт ушул китепте, Рухул Маани китебинде, хуа садр биманзилати дихлис, жүрөккө кире бериштин ордуну ээлеген бир ордундагы нерсе дейт. Минху ма юриду илкааху илал калб, ошол жерде туруп шайтан каалаган нерсени жүрөккө ыргытат. Ва ювассилаху илейхи, жана ага жеткирет. Вала маниа аклан мин духулихи фи жауфил инсан. Эми дейт, акылыбыз менен кантип эле инсандын көкүрөгүнө шайтан кирсин деп айтабыз дейт да. Бирок бул Куран айтып жатабы дейт. Буга ишенүү важип. Кантип кирет? Аллаху алам. Бирок шайтан биздин көкүрөктөргө кирет деп ишенүү бул ыймандан экен. Ыйман келтирүү бизге важип экен. Аллах субханаху хадистерде пайгамбарыбыз айткан, силер тамак жегенде бисмиллахты айтпасаңар, ал тамак шайтандын тамагы болот. Шайтан ал тамактан үлүш алып жейт деген. Кантип жейт биз билбейбиз, бирок жейт. Шайтан тамактанат, суу ичет, көкүрөктөргө кирет деп ишенүү бизге милдет болуп калат экен. Ва мин залика инна шайтана ла яжри мин ибн адам маджраддам. Ошондой эле шайтан адамдын кан тамырында каны менен кошо чуркайт деген хадиске дагы биз ишенүүбүз милдет дейт, деген сөзгө дагы ишенүүбүз милдет дейт. Бул хадис Абу Дауд жана имам Муслимдин хадисинде риваят кылыныптыр. Аллах субханаху ва таала бизге ушундай бир коркунучтуу нерседен, бардык жамандыктардын башаты болгон азгырыктан коргонууну буйруп жатат. Хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инна шайтана вадиун хатмаху ала калби ибн Адам." Шайтан дейт, өзүнүн тумшугун адамдын баласынын жүрөгүнө салат дейт. Фа ин закараллаха ханаса. Ошол учурда Аллахты зикир кылса, эстесе, жашынат. Ханаса деген жашынды, ал шайтан жашынып качып кетет. Ва ин насия, эгер Аллахты зикир кылууну, эстөөнү унутуп калса, илтакама калбаху, тумшугун жүрөгүнө салат, жүрөгүнө тумшугун салат дейт да. Фазаликал васвасул ханнас, мына ушул азгыруучу ханнастын азгырыгы деп айткан экен. Адамдагы эң кымбат жери жүрөк. Тынбай иштеп келе жатат. Эненин жатынында биз түйүлдүк болгондон баштап, азыркы күнгө чейин токтобой иштеп келген орган жүрөгүбүз. Бул жүрөктөр Аллах Тааланы эстегенде гана эс алат. Куранда айтат: "Астаизу биллах, ала би зикриллахи татмаиннал кулуб." Аллах Тааланы эстөө менен гана жүрөктөр эс алат эмеспи дейт. Бул жүрөктөр Кудайды жаратканды эстөөгө, Кудайды жаратканды сүйгөнгө жаратылган. А биз бул жүрөккө шайтандын азгырыгына азгырылып, дүйнөгө мас болуп, кандай гана нерселерди сүйдүрбөдүк. Дүйнөнү сүйдүрдүк, байлыкты сүйдүрдүк, жакын адамдарыбызды сүйдүрдүк. Аларды сүйүш керек, бирок жүрөктүн бардык болгон жери менен эмес. Жүрөк бул Аллах Тааланы сүйүүгө жаратылган. Жана ушул жүрөктү коргоо,
таза сактоо ар бирибизге абдан маанилүү. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Инна фил джасади мудгатан." Адамдын денесинде бир эт бар. Фа ин салахат салахал джасаду куллуху. Эгер ошол эт таза болсо, бардык дене таза болот. Ва ин фасадат фасадал джасаду куллуху. Эгер бузулса, анда дененин баары бузулат. Ала вахиял калб, ал эт жүрөк деген экен да. Ушул жүрөккө эле күмөн кирсе, башкаларга болгон жаман ой пикир кирсе, бул жүрөк бузулат экен. Же болбосо минал джиннати ван нас деп атпайбы? Инсандардан жана жиндерден болгон шайтандардан сактоону Аллах Тааланан сурайбыз. Абу Зар радыйаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан айтат да, пайгамбарыбыз айтты дейт: "Я Аба Зар, о Абу Зар, хал та'аввазта мин шарри шаятинал инси вал джин?" Инсан жана жиндерден болгон шайтандардын жамандыгынан сен коргондуңбу? Жардам сурадыңбы Кудайдан дегенде, культу, мен айттым дейт: "Я Расулаллах, ва халлил инсани минаш шаятин?" Инсандардан дагы шайтандар болобу десем, "Наам, ооба" деди пайгамбарыбыз. "Хум шарру мин шаятинил джин." Алар жиндердин шайтандарынан дагы жаманраак деди. Демек, ар бир Аллах Тааланы эстебестен, Алла жаратып берген жолдон алыстаган инсан жана жиндер булар шайтан деп аталат экен да. Ошол инсан жана жиндерден болгон шайтандардан биз сактануубуз аябай маанилүү. Мисалы, инсандардан болгон шайтандар келип, "Ой, кредит процент ала берчи. Бардык эле инсан ушинтип жашап жетпайбы? Ой, бардык эле инсандар сетевой маркетинг менен байып жатпайбы? Сенин эмнең кемип калсын?" деп азгырган инсандар болот. Же болбосо алымдар айтышат, бул инсандардан болгон шайтандар бул ушакты ташып, эки адамдын ортосун бөлүп жарган инсандар дагы булар шайтандар деп аталат дейт да. Ушул жамандык менен алек болуп, бирөөнү бирөөгө кагып, бирөөнүн жүрөгүндө күмөн жаратып, сөзү менен, кыймылы менен эки адамдын ортосун бузган, адамды жаман иштерге түрткөн бардык инсандар дагы шайтан, жиндер дагы шайтан болуп эсептелет дейт. Бул эми ар бир адам тандоого укуктуу. Шайтан ушинтип азгырып, биз жаман иш кылганда, Аллах субханаху ва таала ошону эмнеге рухсат берет деп дагы суроо беришет да. Аллах Тааланын машиатуллах, Аллах Тааланын уруксат берүүсү, каалоосу бар. Биз бир нерсени каалайбыз, Аллах Таала ошону ирода, каалоо сыпаты менен бизге кааласа жаратат, кааласа жаратпайт. Мисалы, бирок Аллах Таала сиз бир күнөөнү кылам дегенде, ошол күнөөнү кааласаңыз, Аллах Таала машиасы менен рухсат берет ошол күнөөнү кылганга. Бирок сизге ошол күнөөнү кылууну буйрубайт жана ошол күнөөнү кылууңузга ыраазы болбойт да. Себеби биз сыноо дүйнөсүндөбүз. Мисалы, сиз аптекада иштейсиз, дары сатып иштейсиз. Бир күнү сизге жардамчы дары саткан бирөө керек болуп калды. Сиз мыкты адис фармацевт издеп жарыя бердиңиз, бир кыз келди да жардамга. Анан сиз сынап текшерип көрүшүңүз керек. Канчалык илим алган, канчалык билет деп. Могу дарылар, бул витаминдер, бул антибиотиктер. Дарыны дарыдай, антибиотикти антибиотиктей бөлүп, текчелерге тиз деп коесуз. Анан жанагы тизип атып эле бир мезгилде витаминдердин жанына антибиотикти тизип койду. Сиз анын ката кылганын көрдүңүз. Бирок сиздин ошол замат катасын айтканыңыз туурабы? Туура эмес. Эгер катасын заматта айтсаңыз, сиз анын канчалык илими бар, билими бар, жумушка канчалык жарайт экенин сиз билбей каласыз да. Сиз анын бүт бар илимин ичиндегисин билиш үчүн аны сынап,
ката кылса дагы сиз күтүп турасыз. Ошол сыяктуу эле Аллах субханаху ва тааля мисал катары да сиз ал адамдын ошол да витаминдин арасына антибиотикти коюусуна буйруган жоксуз жана ыраазы болгон жоксуз да, бирок уруксат бердиңиз. Ошол сыяктуу эле Аллах субханаху ва тааля кээ бир күнөө иштерди бизге уруксат берет, бирок Аллах таала аны бизге буйрубайт кыл деп жана ыраазы да болбойт ал ишке. Кээ бирөөлөр алар деле процент алып байып атпайбы, эч нерсе болгон жокко десеңиз, Аллах таала аларды дагы канчалык четке барат, канчалык чектен чыгат экенин көрүү үчүн мөөнөт берип турат. Сиз эсиңизди жыйып, катаңызды мойнуңузга алып кайтышыңыз керек. Эми ар бир адамда тандоо укугун Аллах субханаху ва тааля берген. Ар бирибиз же өзүбүздүн нафсыбызды башкарабыз, же шайтанга башкартырабыз да. Биз ар бирибиз мисалы дейт да, бул эне менен бала бара жатса, эне баланы башкарыш керек эле. Бирок бала бир жолу айтып көрдү, апа моуну кыласыңбы десе, апасы кылып койду. Экинчи жолу апа муну кыласыңбы десе, кылып койду да, апасы жасап койду ошол ишти. Анан үчүнчү жолу бала эмне деп ойлойт? Апам менин айтканымды кылат экен, мен каалаганымды буйруй берсем болот. Апамды колго алып алдым, менин айтканымдан чыгыша албайт деп бала башкарып баштаганы канчалык коркунучтуу болгондой эле, шайтан дагы сизге бир эки ойду таштап көрөт, сиз кыла бересиз. Кылып жасап ошол ишти аткарып, күнөөгө барганыңызда шайтан эмне дейт? Менин айтканымды кылат экен. Демек менин сөзүм буга өтөт экен. Мен мындан ары деле муну азгырып, жаман иштерге түртө берейин дейт да. Бирок шайтан ушунчалык алсыз. Таби айзатика ла агуяннахум ажмаин илля ибадака минхумал мухлисин. Ыкластуу пенделериңден башка баарын азгарам дейт. Демек ыклас болуш керек. Бизде ыклас болуш үчүн бизде ар дайым Аллах субханаху ва тааляны эскерип, зикир кылып, жүрөктө Аллахты эстеп турушубуз керек. Аллах таала Ниса сүрөсүнүн 76-аятында айтат: Астаизу биллах, инна кейда шайтани кана даифа. Чындыгында шайтандын азгырыгы, айла амалы абдан алсыз эле дейт. Шайтан ушунчалык алсыз, сиз аузу биллах дешиңиз менен жүрөктөн качып, жашырынат, чегинет. Сиз бисмиллах дешиңиз менен, альхамдулиллах, субханаллах деген зикирлерди айтышыңыз менен шайтан чегинип артка кайтуучу. Ушунчалык амалы алсыз дейт. Эми ушундай алсыз макулуктун айтканын кылыш үчүн биз дагы өтө алсыз болушубуз керек да. Биз өтө алсыз болуп, Аллах тааланы эстебестен, жүрөктөрүбүздү тазалабастан кайдыгер болуп калганда гана шайтан бизди башкарып, бизге күчү жетет. Калган учурда жетпейт экен. Мисалы бирөө мынтип бир жаш бала эле сизден монтип колу менен урам деп коркутуп көргөндө, монтип кача калсаңыз, менден коркот экен деп дагы коркутуп көрөт. Үчүнчү жолу коркутуп көрөт дагы, менден ушинтсем коркот экен, мени уруп коет деп коркот экен деп башыңызга чыгып алганда жаш бала, шайтан дагы бир эки азгырып көрөт. Сен деле эл катары чыгып жатасың, элдин баары эле жол салынбай жүрөт го, элдин баары эле күйөөсүнө баш ийбей жүрөт, бирок жашоосу болуп атат го дегендей азгырыктарды шайтан бизге айтып көрөт. Биз коркок, Аллах таалага таянбаган, ар нерседен корккон, кедей болуп калуудан корксок, жин шайтан кирип кетүүсүнөн корко берсек, анда биз эмне болобуз? Бул шайтан биздин үстүбүздөн чыгып алышы мүмкүн. Башка адамдардын дагы сени азгырганын уга берсең, процент ал десе ала берсең,
мындай кыл десе кыла берсең, ал адамдар буга сөзүм өтөт экен деп ошол адамдардын айтканы менен, ошолордун түзгөн планы менен жашап каласың, бирок акыретте тозок күтүп калышы мүмкүн. Аллах субханаху ва тааля бул аяттарда Кул аузу бираббиннас. Инсандардын Раббиси менен, кожоюну, тарбиячысы менен коргоном деп айт. Маликиннас, инсандардын падышасы менен коргон. Илахиннас, инсандардын кудайы менен коргон. Мин шаррил васвасил ханнас. Сен азгырып, анан жашырынып калган шайтандын азгырыгынан. Ал сенин көкүрөгүңдө туруп, жүрөктөрүңөрдү буза турган шайтандын азгырыгынан, инсан жана жиндерден болгон шайтандардын азгырыгынан Кудай менен коргон. Биз эмне үчүн деп сураганга биздин илимибиз толук жетпейт. Аллах Тааланын илими азали, түбөлүк, эзелтенен. Сиздин кандай жашаарыңызды, кандай өлөрүңүздү, кандай карышыңызды, 30 жашка киргенде кандай болоруңузду Аллах Таала баарын эзелтенен билген зат. Аллах субханаху ва таалага макул деп моюн сунганыбыз эң жакшы да. Ошондо биз Аллах Таалага жакын болуп, Алланын короосуна кирип, коргоосунун астында болобуз. Тарыхта Аллах Таалага эң жакын инсандарга назар салсак, Нух пайгамбар. Аллах Таала кеме кур деп буйрук бергенде, эч суроо бербестен кемени куруп баштады. Айткан жок, Аллахым бул чөлдүн ортосунда суу болбосо, эмнеге кеме курамын деген жок. Муса алейхиссаламды апасы куткарам дегенде Аллах Таала дарыяга агыз деди. О Кудай, баламды сактоонун башка коопсузураак жолу жокпу деп сурабастан Аллах Таалага ишенип баласын дарыяга агызды. Муса алейхиссаламдын апасы. Ибрахим алейхиссаламга балаңды курмандык кыл, курмандыкка чал, мууза дегенде баласын алып келип, мойнуна бычакты эч сурабастан, ата да баласын соет бекен дебестен Аллах Тааланын буйругун аткарганга Ибрахим алейхиссалам аракет кылды. Ошондой эле Хаджар энебизди жана Исмаил алейхиссаламды кичинекей бөбөк кезинде атасы Ибрахим алейхиссалам Меккеге суунун бир жишаны жок, жашоонун бир изи жок жерге алып келип таштаганда Хаджар энебиз бир эле суроо берген. Аллаху амарака. Сага муну Аллах Таала буйрудубу дейт. Башка суроо берген эмес. Аллах Таалага ишенип, кандай буйрук айтпасын, суроо бербестен, эч нерсе дебестен, Аллах Таала жөнүндө жакшы күмөндө болуп, мени ушунча тарбиялап, чоңойтуп, өмүрүмдү берип, бардык мүлк аныкы болгон зат мага жамандык каалабайт деп Аллахка өзүн толук тапшырган инсандар болгон. Булар Аллах Таалага эң жакын адамдар. Замандар өтүп, вакыттар өтүп, Нух алейхиссаламдын жасаган кемеси үчүн Аллах Таала топон сууну жаратты. Ибрахим алейхиссалам баласын мууздайм деп турганда бычак өтпөй калып, баласынын ордуна кочкорду түшүрдү. Муса алейхиссаламды дарыяга энеси агызганда, аны туп-туура келип, Фираундун короосуна кирип келип, келечекте Фираунды туура жолго чакырган пайгамбар кылган Аллах субханаху ва таала жана эч бир жашоодон үмүт жок жерде Аллахка ишенип калган Хаджар энебиз баласы менен ошол жерди Аллах Таала суу чыгарып, гүлдөтүп, шаар кылып, бак кылып жашоо киргизди эле. Бүгүнкү күндө бардык адамдар барып, ошол Хаджар энебиздин окуясын эстеп, бардык мусулмандардын кыбласы болгон жерге айландырды. Демек, биз дагы бизге көкүрөктөрүбүздө эң жаман күмөндөрдү сала турган шайтандардан, инсан жана жиндерден болгон шайтандардан Аллах Таалага толук мени менен коргон дедиби? Ар күнү бир күндө бир канча жолу Кудайым сени менен коргоном.
Кудайым, жүрөгүмдү сени эстеп тазалайм. Жүрөгүмө сени гана киргизем. Сага болгон махабат менен гана жүрөгүмдү толтурам деп Кудай Таалага кайрылышыбыз керек. Ар бир нерсени тазалоонун жолу болгондой, жүрөктү тазалоонун бир жолу Аллах Тааланы эстөө. Мени жараткан барго, эмнелерди эле ойлоп жатам? Эмне эле жаман нерселерге көңүлүм барып жатат? Деп токтоп, Аллахым мени корго, мени сакта. Жана бир күндө 15 мүнөт, жарым саат убакыт таап отуруп, жүрөктөрдү Алланы зикир кылуу менен тазалаганга убакыт табышыбыз керек. Бир жолу, эки жолу эмес, 5000 жолу, 10 000 жолу Аллах, Аллах, Аллах деген сөздөрдү жүрөктөн өткөрүп, жүрөктөрдү таза сактаганга милдеттүүбүз. Болбосо биз бат эле бузулуп, адамдык сыфатыбыздан чыгып кетишибиз мүмкүн. Бардык нерсе Кудайдын колунда. Сизди жаратып, падыша болуп, кудайлык кылып жаткан зат бардыгын бере алат, сизди коргой алат. Калган нерселер себеп гана. Жанагы Ибрахим алейхиссалам баласын мууздайм дегенде бычак мойнун кеспей коет. Кеспей калат. Демек, бычакты кесе турган кылган Аллах субханаху ва тааля. Бычак бул себеп гана. Ибрахим алейхиссаламды Намруд жана анын эли отко таштаганда Ибрахим алейхиссалам күйбөйт. Оттон 3 күндөн кийин дагы тирүү сак саламатта чыгат. Демек, отту дагы күйдүрө турган, кыла турган бул Аллах субханаху ва тааля. Деги эле жашоодо бардык нерсе Кудайдын колунда. Адамдардын жүрөгү, адамдардын акылы Кудайдын колунда. Кудай менен суранып, жүрөктөрүбүздү жаман күмөндөрдөн, баланчы мени ушул максатта сүйлөдү окшойт, ушул максатта келбей калды окшойт дебестен, мүмкүн иши чыгып, кечигип калды. Мүмкүн бир жумушу бүтпөй калгандыр. Мүмкүн ал жакшы ниетте эле сүйлөгөндүр деп, жакшы ниетте болуу, бул жакшы күмөндө болуу, жакшы күмөндө болуш үчүн биз ушул шайтандын васвасасынан Аллах субханаху ва тааля менен коргонбосок, бул күмөндөр бизге келе берет жана биздин жашообуз жана биз бузулууга душар боло беребиз. Сиздер менен биздин бүгүнкү сүрөбүз кыскача мааниси ушул болчу. Кечкурун жатаарда, уктаардан мурда Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүн окуп, денеңиз колуңузга, алаканыңызга окуп, денеңизде колуңуз жеткен бардык жериңизге сүртүп уктаңыз. Эрте мененге чейин сиз бардык жамандыктардан аманчылыкта болосуз. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Бүгүнкү окуган сабагыбызды Аллах субханаху ва тааля бизге керек болгон учурда өзү биздин эсибизге кайтарып берсин. Бизге ушул окуган илимибизге амал кылууну Аллах Таала насип кылсын. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.